Элибиздеги орунтуу окуялар жана көрүнүштөрдү камтыган өлкө деми маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда биздин кабарчылар Жана мен Жакуб Субалиева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Таза суу таңсыктыгы жоюлду. Жумгал районунун Эпкин айылынын басымдуу бөлүгү таза суу менен камсыз болду. Ушинтип үйгө суу кирип калып жакшы болбоду бизге. Карышкыр күч алды. Облуста өткөн жылдын күз айларынан бери жырткыч жаныбарлар 4 миллион сомго чукул чыгым алып келди. Акчар айылына 104 койду жарып кетти карышкыр. Бул акта деле миллиондон ашык чыгым бар. Эми мас абалында унаа башкарган айдоочулар күбөлүгүнөн ажырайт. Ылдамдыкты көбөйтүү жана каршы тилкеге чыгуу менен жол эрежесин бузгандарга айып пулдар көбөйтүлөт. Айдоочу бул да чоң кесип ошого аябай жоопкерчилик менен караш керек да. Жумгал районунун Эпкин айылында 110 кожолук 500дөн ашуун эл жашайт. Айылда Союз учурунда ашар жолу аркылуу тартылган таза суу ушул күнгө чейин маселе жаратып келген. Элек элинин көйгөйүнө көк таштайт деген бул маселеге акыры чекит коюлду. Аймактан Мирбек Асаналиев айтып берет. Элмира Курманалиева Эпкин айылындагы ден соолук комитетинин төрайымы. Андыктан элдин таза сууга болгон муктаждыгын жакшы түшүнөт. Ал Асафа коомдук уюмуна кайрылып 2 миллион сомдун тегерегиндеги каражатка айылдагы таза суу көйгөйүн чечүүнү колго алган. Аракетинин акыбети кайтып, элеттиктердин басымдуу бөлүгү ичүүчү суу менен камсыз болду. Кирбей калган көчөлөрүбүзгө суу киргизип беришти. Резервуарды жаңылап беришти. Анан бүгүнкү күндө мына элдер мурун 19 колонка бар болчу Эпкин айылында. Азыр бир 2-3 эле жерде колонкабыз калды. Себеби баары тең үйлөргө киргизип, үйлөрдүн ичинде ысык суу, муздак суу, туалет, ванна бүт үйлөрдүн ичинде болуп калды. 2003 жылы аталган айылга Дүйнөлүк банк аркылуу пилоттук долбоор менен айылдын көчөлөрүнө суу түтүктөрү тартылып берилген. Бирок үйлөргө суу киргизилген эмес. Кийинки жылдары айрым түтүктөрүнөн суу чыкпай, басымы дагы азайган. Дээрлик 20 жылдан соң кайрадан таза сууга болгон муктаждык жоюлганына айыл тургундары ыраазы. Ушинтип үйгө суу кирип калып жакшы болбоду бизге. Туалетибиз менен шаардан кем эмес кылып жакшылап жашап атабыз. Жана араптарга рахмат, суубуздун баарын чыгарып берди. Эмебиздин баарын жасап берип атат. Чоң рахмат. Бул жерде иштеп аткан Элмирага рахмат. Элмира тигилерди жөнгө салып алып келип аткан аларга да рахмат. Суубуз азыраак болуп, резервабызга кичине экономдоп иш кылчубуз. Анан быйыл ушул арап бир туугандар келип, өзүнчө дагы бир турба жаткырып, баар жагынан алып келип анан резервага кошуп берди. Ошол жакшы болду, суу кенен болуп калды. Маалымат үчүн айтсак, Эпкин айылында мындан тышкары дагы социалдык маселелер арбын. Алсак, айылда балдар бакчасы жок болсо, орто мектептин имаратынын тардыгынан улам окуучулар 3 нөөмөт менен билим алып келишет. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Баткен облусундагы Олагыш айылынын аталышы алмашты. Ага тарыхый аталышы болгон Тегирмеч аты берилди. Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайраттоо жөнүндө мыйзамы 1 январда күчүнө кирген. Ага ылайык Баткен облусунун 3 айыл аймагы жана 10 айылынын аталышы өзгөртүлдү. Темага аймактык кабарчы токтолот. Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоо, мындан ары улуттук тарыхый каада салттардын жана баалуулуктардын негизинде жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоону жакшыртуу максатында бир катар айыл аймактарда жерлердин аталыштары тарыхый кыргыз элинин баалуулуктарын коргоо максатында өзгөртүлүүдө. Алсак Кадамжай районуна караштуу Учкоргон айыл аймагындагы Олагыш айылы Тегирмеч тарыхый аталышына өзгөртүлдү. Айылдардын атын өзгөртүү боюнча жарлыгын иш-чара жүргүзүлгөн. Ушул иш-чаранын негизинде биздин Кадамжай районуна караштуу Учкоргон айыл аймагында Олагыш айылынын атын өзгөртүү боюнча жогорку кеңешке сунушталган. Бүгүнкү күндө ошол жогорку кеңеш тарабынан толук кандуу Олагыш айылыны бүгүнкү күндө Тегирмеч айылы деп аталып турат.
Тегирмеч айылынын тарыхый аталышы кайра коюлгандыгына жергиликтүү тургундар абдан ыраазы болууда. Айыл элинин айтуусуна караганда Тегирмеч аталышындагы көл табият кырсыгынын кесепетинен айылды каптагандыктан тургундар Өл Агыш айылына көчүп түшкөн. Ал эми Өл Агыш аталышы да фарс тилинен которулуп ала куш деген маанини түшүндүргөндүгү маалыматта белгиленет. Мындан 100 жыл мурдагы Тегирмеч тарыхый аты кайра өзгөртүлүп, жаңы жылдан тартып расмий түрдө аталат. 66 жылы биздин айылда мына туруктуу жашаган алдын келген аксакалдарыбыз энди бир табигый кырсыктын эместен сел алгандан кийин Масадир деген раистке Ош облусунан эмеден буйрук келип, элиңди, калкыңды көчүрөсүн деп мына ушул жерге алып келген экен. Колхоздун беде жайы экен, ушул жерди участка берип, ошол убакта бир жолу мектепти дагы, айылды дагы Тегирмеч атага коюшка кожолуктун саны аз болуп калган себебинен кече 2001-жылга эле биз участка Тегирмеч болуп турганбыз. Тегирмеч айылында 650-гө жакын кожолук бар. Кефап жана мектеп жайгашкан. Бүгүнкү күнгө толук кандуу жергиликтүү жашоочулардын социалдык маданий деңгээлин жогорулатуу максатында Учкоргон айыл аймактык башкармалык тарабынан 2023-жылга өнүгүү программасында бир топ иш-чаралар түзүлүүдө. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Агрардык тармагында бир катар артыкчылыктары бар. Нарын облусунда ушул жагымдуулук толук кандуу пайдаланылбай келет. Чындыгында аларды өз максатына пайдалануу жаатында бир катар аракеттер жасалганы менен азырынча алардан майнап аз. Алыс Узаба айылы жакында эле жаңысына жол бошоткон. Өткөн жылдын тажрыйбасына таянсак, Дубан башындагылардын кластердик ыкмага өтүү демилгеси да кейиштүү тагдырга кабылчуудан. Буга эмне себеп? Кесиптешибиз Бөлөкбай Шеримбеков кызыгып көргөн. Бұл мынакей вакуумдалды. Жазбы жайбы, күзбі қышпы дегеле жаныктынбаган Кочкор районунун фермери Болотбек Асанбеков бүгүнкү чиледе чычырканакты кайра иштетүүнү алек. Ага керектүү бардык жабдууларды мурдатан эле белендеп койгон. Ошого жараша күнүнө 200 килограммга жакын кыямды жана ар кандай витаминдерге бай суюктарды жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Вакуум установкадан өткөзүп, момундай кылып тоңдуруп, холодильникке салып койсок, морозильникке салып койсок, бул көпкө чейин сакталат. Те жайга чейин, 1 жылга чейин эчтеке болбой сакталат. Качан болсо мындай жерде чирканагың даяр. Бул болсо жанагы эмени сыгып алгандан кийин, согун сыгып алгандан кийин жымыгы мындай четканды. Анан муну да тоңдуруп коебуз. Мунун дагы жакшы кереги тиет. Анткени компот кылганга, бир нерсеге кошконго бул дагы жакшы аябай. Жашы 70-ке таянса да ишсиз 1 мүнөт тура албаган бул каарманыбыз аяздуу кыштын күндөрүндө минтип чычырканакты үй шартында кайра иштетип, андан 4 түрдөгү продукция өндүрүүдө. Айтымында келечекте өлкө казынасын кабелтен кылууда. Алтынга да алмашкыз бал, сарымсак жана албетте чычырканак бизде арбын. Ал эми ушул үчөөнүн аралашмасы кошулган кыям уштап да жалпыбызды орага салып жаткан сасык тумоонун жолун оңой эле торочуудан. Ошол үчөөнү аралаштырып, идишке салып, ичине кымбатыраак нерсе болот. Бирок адамга аябай пайдалуу. Азыркы учурда жанагы гриппке, жанагы боюнда бар келиндерге, гемоглобини жетпеген, иммунитети азайгандар ушуларга пайдаланса аябай пайдалуу. Кочкор районунда эле 60 чакырымга созулган тилкеде тал терек, бактарактар менен бирге чычырканакты өсөт. Бирок аны терип, Болотбек Асанбековчастан азыр көптүр иштетип, киреше табууга талпынгандар дээрлик жок кесе. Муну эске алганда Теңир Тоону бийлешкен жетекчилердин ушул жемишти те алыскы Алтайдан алып келип, май сүткө бөлөнөбүз деген дымактары аягы жыргал менен аяктаган жомоктой туюлат. Чычырканак 9 гектарга чейин эгилген. Билесиздер, ар бир районда 1ден 2ден 3дөн гектарга чейин. Түшүмдүү булар 3 жылдан кийин берет. 2 жыл 3 жылдан кийин. Биринчи жылы эгип атабыз. Кудай буйрса 2 жыл күтсөк түшүмүн көрөбүз деген ойдобуз да. Андан тышкары билесиздер, карагатты эгилген 30 гектардын терегинде. Ошол экөөнү азыр адистер менен бирдикте карап, кыштан кандай туруктуу чыгабы, ошол иштерин азыр эми мониторинг жүргүзүш иштери менен алек. Анан жаз келсе дагы көбөйтүүнүн үстүндө
иштегенге аракет кылып атабыз. Ал ортодо колдо бар алтындын баркы жоктугу чын белем, азырынча нарынын кай жерине барба, жол боюндагы самсала өскөн чычканактардын ушул мөмө жемиштен пайда табат килемдешкендердин көз жазымдарында калып жаткандыгы таң калыштуу. Бекем ден соолукка миңдин биринен сыналган мынакей ушул чычырканак жемиши Нарын облусунун дээрлик бардык өрөөндөрүндө өсөт. Бирок аны натыйжалуу пайдаланып, андан киреше табуу азыркыга дейин колго алынбай калат. Эгер колдогу статистикалык маалыматтарга таансак, мына ушул чычырканак жемиши Нарын облусундагы токойлордун 3төн 2син ээлейт. Ал арада Ысык көл кинотеатры толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп ишке берилди. Өткөн жылдын февраль айында башталган долбоордун жалпы суммасы 25 миллион сомго бааланып, анын 18 миллион сомдук иштери Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан берилген каражаттын эсебинен бүткөрүлдү. Имаратта эс алуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө 8 кинозал даярдалып, анын 5 кинозалында тасмалар көрөрмандарга көрсөтүлүүдө. Каракол шаарындагы көптөн күттүргөн Ысык көл кинотеатрынын ачылганына 10 күндүн жүзү болду. Аз гана убакыт болгонуна карабастан бүгүнкү күндө бул жерге агылып келип жаткан көрөрмандардын саны көп. Шаар тургуну Эрлан Асанов бул маданий борборго экинчи ирет келип отурат. Кинолор аябай жакшы экен, мен өзүм келип көрдүм. Ошол отуруштары, экрандары, звуктары бүт баары аябай жогорку сапатта экен, Бишкектеги эле экен. Буга чейин барып жүрчүмүн кинотеатрга, Бишкектен, анан башка чет өлкөдөн барчумун. Бирок ошол тилекке каршы Караколдо жок болчу да, бизде кинотеатр чаман мындай эле антикинолорго барчубуз, бирок ушундай деңгээлде, ушундай уровеньде кинотеатрлар жок болчу да. Бул ошол Караколдогу эң биринчи, эң алгачкы ошол кинотеатр болуп жатат. Биз ушуга абдан сүйүнүп атабыз. Буюрса шаарыбыз дагы көркүнө чыгып келатат. Ошол көптөгөн биздин жашоочулар, конокторду эми бул жака алып келсек, бул аябай сонун болот да. Буюрса үй бүлөбүз менен дагы келебиз. Дээрлик 30 жылдан бери иштебей, кароосуз, кейиштүү абалга келген Ысык көл кинотеатрынын ачылганына кубангандардын катарын Жипара Абдиева дагы толуктайт. Бир кездердеги жаштыгын эске салган эс алуу жайына небереси менен бирге кино көрүү үчүн келген. Көл кинотеатрына көп келчү элек жаш кезде. Анан биринде чоң залы бар эле да, аябай бийик эле. Залдар кичинекей залдар болсо дагы бирок аябай жакшы болду. Биздин Караколдун жашоочуларына 30 жылдан бери иштебей, 30 жылдан бери иштебей жаңы ачылып, анан чоң жетишкендик да бул. Жаштар, мына кызымды азыр киного алып келсем, таң атпай жаш балдар аябай көп келиптир. Эске салсак, Ысык көл кинотеатрын калыбына келтирүү иштери өткөн жылдын жаз айында башталган. Реконструкциялоо долбоорунун жалпы суммасы 25 миллион сомго бааланган. Ал эми 18 миллион сомдук иштери Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан берилген каражаттын эсебинен бүткөрүлдү. Калганы имаратты ижарага алган жеке ишкердин өздүк салымы болду. Убакытка, туйга, инфляцияга жараша баалар кескин өсүп кетпеди, 2 эсе 3 эселеп. Ошого жараша бир 50 миллиондон ашыгыраак кетип калды азыр. И дальнейшем дагы салып аткан жерлерибизге дагы эле кошулуп кетип баратат да азыр. Точно эмесин чыгара элекпиз. Мурунку пассажный местаны сактап калдык. Бирок азыркы замандын талабына жараша бөлгүлөдүк да. Мурда болсо бир залга киши толмойн кире алчу эмес да. Азыр 2 киши болсо да кирип татынакай көрүп кете беришет. Кардарлардын келиси негизи жакшы. Азыр бул 30 жылдан бери бир мындай кинотеатр бара турчу, үй бүлө менен бара турчу дээрлик жок койсо болчу Караколдо. Имаратта эс алуучулар үчүн бардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө 5 кинозалда ар кыл жанрдагы тасмалар көрсөтүлүүдө. Ал эми 2 чоң сонарий форматтагы залдар жасалып, ушул айдын аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Билет баасы 200 сомдон сатылууда. Эртең мененки 10:30дан кечки 23:30га чейин кино сүйүүчүлөргө кызмат көрсөтөт. Теңир Тоо аймагында артта калган 2022 жылдын күз айларынан бери жырткыч жаныбарлар 4 миллион сомго чукул чыгым алып келди. Тагыраагы чукул дале Атбашыр районундагы Акжар айылынын тургуну Арстанбек Өмүркуловдун короосуна карышкыр кирип, 104 баш коюн өлтүрүп кеткен. Мындай жагымсыз жагдайлардан улам облустагы мергенчилердин топтору аңчылык иштерин уюштуруп, зыянкеч жырткычтарды жок кылуунун үстүндө.
Короосунан 104 коюн карышкырга кырдырып кейип турган Арстанбек Өмүркулов Ат Баш районундагы Акжар айылынын тургуну. Айттымда окуя жаңырган жылдын 2-январында кыштоосундагы короодо болгон. Анда карышкыр короого кирип койго тиш сала баштаганда короодогу кой үркүп, өлгөн 104 койдун көпчүлүгү басырыкта калган. Түндө саат 11-дордо чыгып карап кирип жатканбыз. Анан түнкүсүн карышкыр келип кириптир сарайга. Кирип 104 койду, 20-дан ашык койду жарыптыр, калганы болсо басырыктан кетиптир койлор. Сарайдын ичинде болчу. Анан ошол бир экиси күн эртең менен көрүп эле элге чалдык, элдин коюмакчыбыз менчик мал. Чогултуп кыштап. Эмне болуп көрүп калдың? Эртең менен турдук саат 7:30 туруп чыгып эле малды карайлы деп короого барсак, короонун ичинде жанагындай акыбал болуп калыптыр. Көрүп эле неме болуп калдым, кандай бир жаман акыбалда калдым да өзүм деле. Бул оор экен аябайлайчы. 1 миллион сомго чукул чыгым тарткан койчунун карышкыр жеген коюнун көпчүлүгү элдикке болгон. Мында улам 79 койдун ээлери өлгөн койлорун төлөтүүдөн баш тартса, калган 25-ин койчу төлөп берүүдө. Бул ишине жалпы эл ага көмөк көргөзүп жатканын жашырган жок. Анан арасында жана таанылбай, аябай неметкен оор жаракат алып калган койлорду төлөдүк. 25 койду неме кылып төлөтүштү. Анан эл журт бар экен, эл журттун немеси менен төлөнүп атат эми буюрса. Эсеп боюнча 8 баш кой келип калды буюрса. Тияктан бу Ачайын жактан да 1-2 келди, Ак Моюндан келди. Гөлдөн бери келди. Гөлдө бир күйөө бала бар эле, ал салды да бир ошо гөлдөн ушул жана немеден көрүп эле мен жардам бергим келип атат деп бир кишилер телефон чалып тур, ошо жактан эле. Анан көчө салып нарындан тосуп келдим. 2 косап келип сразу эле жеткизип бердик элдерге. Ичинен кан өтүп жаткан койчу жергиликтүү бийлик зыянкеш жырткычтарга каршы катуу чара көрбөгөнүнө нааразы. Себеби анын кыштоосундагы аймакта чукул деле мергенчилердин таамай атуусу боюнча райондук мелдеш уюштурулган. Бирок мелдеш өткөнү менен жырткычтар дагы деле төрттүлүккө бүлүк салганын койгон жок. Нааразы болуп кеттим, аким да биздин акимибиз жакында эле өткөндө эле бир ушундай бир мергенчилердин мелдеши деп бир мелдештерди уюштурушту. Анан ошондой иш-чараларды өткөзүп атат. Ошондой иш-чараларды өткөзгөнгө жараша ушундай бир моменттерде ошолорду пайдаланып, ошондой мелдештин бир жакшы жагын, жакшы бир нерсесин көрсөтүп, ушундайларда пайдаланса болот да. Бир жардам катары элге деле, өзүнүн деле иши катарычы. Кеп болуп жаткан мына ошо Ат Баш районунун Акжар айыл аймагынан күз башынан бери эле бул 104 койдон сырткары 20дан ашык топоз жылкы, 20дан ашык кой жырткычтардын жеми болгон. Азыр эми биздин ушул Акжар айыл өкмөтүндө мынча карышкыр атылды деп бүгүнкү күндө атыла элек. Бүгүн эртеңден баштап Кудай буйруса результатын күтүп атабыз. Мына ушундай жагдайлардан улам облуста жалпы 12 топтон турган мергенчилердин курамы түзүлүп, карышкыр чөөгө аңчылык жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгында 2022 жылдын башынан ушул күнгө чейин 140тан ашык карышкыр, 100дөн ашык чөө жок кылынган. Бизге кол салуу карышкыр эле эмес, зыянкечтерден бул бизде сүлөөсүндагы кызыл китепте бол эч ким атпаганлыгына байланыштуу кыз сүлөөсүндө көбөйүп, сүлөөсүндөн дагы көп зыян тарткандар болуп атат. Мына жайлата ушул боюнча аябай көп фактылар катталды. Жана туулган кулундарга, улак козуларга бул жана кан соргон сыяктуу бир кезде чыкпады эле Кочкордо чупакабрада. Ушул чупакабра эмес, бул ушул эле сүлөөсүндө аябай көп зыян алып келип атат, олуттуу зыян. Аракеттер көрүлгөнү менен жырткычтардан келтирилген чыгымдар күн санап өсүүдө. Маселен 2022 жылдын күз айларынан бери жалпы облус боюнча 4 миллион сомго чукул бааланган мал жандык карышкыр чөөнүн жеми болгон. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Ат Башы району. Эми мас абалында унаа башкаргандарга айыппул салынбайт. Ичимдик ичип алып рульга олтурган жарандар айдоочулук күбөлүктөн ажырайт. Жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөргө ылайык айдоочу мас абалында кармалса 1 жылга күбөлүгүнөн ажырайт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра эле ушул көрүнүш кайталанса анда 3 жылга ажыратылат. Кененирээк кесиптешим Гүлзат Моокенованын сюжетинде. Жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү, жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулук тартипти бекемдөө максатында жол эрежелерин орой түрдө бузган айдоочулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгынан улам келип чыккан. 2022 жылдын
1 январынан баштап 2022 жылдын 31 декабрына чейин мас абалында айдаган айдоочуларга 395 айдоочу кармалып, 21 айдоочу коомдук иштерге тартылды. 228 айдоочу 4 миллиондон ашык айып пул салынды. Эми мас абалында унаа башкаргандарга айып пул салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Мурдагы кодексте айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу деген жок болчу. Мисалы, айдоочу мас абалында кармалса 1 жылга күбөлүгүнөн ажырайт. Мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра мас абалында кармалса күбөлүгү 3 жылга алынат. Ичип айдагандарга негизи катуу эле жаза көрүш керек. Ал жеке эле өзү ичпестен башка бирөөлөргө дагы залакасын тийгизип атпайбы? Ичип алып эми айдап бирөөлөргө неме кылып атпайбы? Кооптуу неме кырдаал жаратыпчы. Ошо туура эле деп ойлойм. Алар өзүнө эмес, башкаларга да зыяны жетип атпайбы? Канчалаган кишинин өмүрүн алып атат. Туура эле, мен колдойм. Туура эле. Канча кишинин өмүрүнө зыян кылып атат. Туура эле деп ойлойм. Ана мас болуп алып айдаса, арак ичкенден кийин оң таба байланайын, бирөөнү сүзөт. Өзү эмес бирөөнү алына калат. Ал болбойт. Туп-тура. Колдон келсе вообще право бербей коюш керек болсо андан кийин. Ичкен кишиге зачем? Жаңы кодекске ылайык айдоочулук күбөлүк ала элек адамдар мас абалында кармалса 3 күнгө камакка алынат. Мас абалында баңгизат же психотроптук зат колдонуп жол кырсыгына кабылса айдоочулук күбөлүктөн 10 жылга ажырайт. Жаза мөөнөтү аяктагандан кийин кайра кайталанса өмүр бою айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Ошол эле учурда унаа ээси унаасын мас адамга айдаганга берсе, ичимдик ичкен киши күбөлүктөн ажыратылып, унаа ээсине 20 000 сом айып пул салынат. Мындай чараларды киргизүү менен айдоочулардын да унаа ээсинин да жоопкерчилигин күчөтүүгө болот дешет адистер. Айдоочу негизи эле мас абалында болгондо же спирттик ичимдигин ичкен учурда айдоочунун реакциясы, бир нерсени кабыл алуусу жайлайт. Айдоочу бул да чоң кесип ошого аябай жоопкерчилик менен караш керек да. Анткени айдоочулук кесип алып ашып, кээ бирөө ошол менен акча тапкандар бар, чоң машиналарын айдап жүргөндөр бар, көмүргө киргендер бар. Көчөдө такси кызматын аткарып жүргөндөр бар. Ошолор аябай көңүл бөлүш керек. Анткени бул кесип катары көңүл маани беришибиз керек да. Ошондой эле айрым жол эреже бузуулар боюнча айып пулдун өлчөмү көбөйтүлөт. Алсак ылдамдыкты ашырып айдаган шартта 7,5 миң сом, карама каршы тилкеге чыгууда 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Одоно жол эреже бузуулар кайталанган учурда айдоочу кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө саламаттыкты сактоо тармагындагы быйылкы жылдагы милдеттер каралды. Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министрлигине медициналык мекемелерде медициналык жардам жана кызмат көрсөтүүнүн так стандарттарын иштеп чыгууну жана сунуштоону тапшырды. Кеңешменин жыйынтыгында саламаттыкты сактоо министрлигине бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде саламаттыкты сактоо уюмдарында педиатриялык кызматты калыбына келтирүү, ошондой эле эне жана баланын өлүмүнүн себептерин иликтөө боюнча штабтын ишин жандандыруу аркылуу балдарга медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча натыйжалуу чараларды көрүү, ооруканаларды жана поликлиникаларды бөлүү жолу менен саламаттык сактоо уюмдарынын түзүмүн кайра уюштуруу маселесин чечүү, калкка медициналык жардам көрсөтүлбөгөн учурлар боюнча күнү түнү иш алып баруучу ишеним телефонун киргизүү, тез жардам унааларын лизингге алуу маселесин иштеп чыгуу маселеси тапшырылды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна калктын социалдык жактан аяр категорияларын кошпогондо, калктын камсыздандырылбаган категорияларын милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен толук камтууну камсыздоосу тапшырылды. Ал ортодо өлкөбүздө сасык тумоо менен жабыркагандардын саны өскөндүгү байкалган. Мындан улам мектептер жана балдар бакчалары убактылуу онлайн окутууга чыгышкан. Көрүлгөн мындай чаралар курч кармаган респиратордук оорулардын саны кыйла азайып, ооруканага кайрылгандар жокко эсе.
Жайнагүл Өмүралиева 3 күн мурун 1 жаш 9 айлык небересинин дене табы көтөрүлүп, жөтөлү күчөгөндүктөн жугуштуу оорулар бөлүмүнө келип жаткан. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн соң небересинин абалы жакшырып калганын айткан Өмүралиева ооруган баланы өз алдынча үйдө дарылабай, дарыгерге көрсөтүү керек деп эсептейт. Бул эки небере менен мен 6-күнү түнкү саат 3-төрдө 38 температура менен келгенбиз. Келгенде ошо врачтар кабыл алды. Буюрса мына кыздарыбыз келгенден бери 3-4 мал ийнесин алып атабыз, ингаляциясын берип атышат. Жакшы карагандары жакшы, балдарыбыз кичине жакшы болуп калды. Bir ay мурун жугуштуу оорулар бөлүмүнө кур чыгармаган респиратордук оорулар менен кайрылган бейтаптардын саны күнүнө 70-тен ашып жаткан. Бүгүнкү күнгө жугуштуу оорулар бөлүмүндө 28 оорулуу бар болсо, алардын 24-ü сасык тумоо менен жабыркаган жаш балдар. Ал эми 4 адам ар кандай оорулар менен кайрылгандар. Обычный сасык тумоо өзү жеңилирээк түрүн жаткызган жокпуз. Алар үйлөрүндө семейный врачтар дарылап үйлөрүндө болуп атышты. Азыркы учурда кичине азайып калды. Бул эми балдарды тараткандыгына байланыштуу болуш керек. Өлкөдө сасык тумоо оорусун жуктурган жарандардын саны кыйла азайгандыгы байкалган. Теңир Тоо жергесинде сасык тумоо менен жабыркагандардын саны мурдагыга салыштырмалуу 80%га чейин азайды дешет ак халатчандар. ОРВИ область боюнча 50%га кыскарды. Пневмония боюнча 30-тан 40%га чейин кыскарды да бүгүнкү күндөчү. Сасык тумоонун кескин азайышын дарыгерлер балдар бакчаларын убагында онлайн окутууга өткөрүү менен байланыштырышат. Ошондой эле калк арасында түшүндүрүү иштеринин натыйжасы экенин белгилешет. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдө Минар шаары. Антседа өлкө боюнча алдыдагы күндөрдө адаттан тыш суук болору күтүлүүдө. Метео кызматкерлердин жакынкы күндөргө божомолу боюнча аба ырайы күндүзү -10-15, түнкүсүн -20-30 градуска чейин кармалат. Күтүлүп жаткан аномалдуу суук күндөрү бардык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Темага Автандил Бактыбеков токтолот. Синоптиктер Кыргызстанда 11-13 январ күндөрү түнкүсүн температура -20 дагы төмен түшүп, мурда болуп көрбөгөндөй суук катталаарын белгилешүүдө. Алдыда боло турган аяз малды кармоону, автоунаанын жүрүшүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин бир топ эле кыйындатат. Ага жараша учурда тиешелүү кызматтардын бардыгы алдыдагы аномалдуу суукка туруштук берүүгө даярдык көрүшүүдө. Республиканын көпчүлүк бөлүгүндө кар жайт, айрым жерлерде жаан-чачын күтүлөт. Ага байланыштуу жолдор тоңголок жана тайгак болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин гидрометеорологиялык кызматы алыскы жолго чыгууну кийинкиге калтырууга, транспорттун ортосунда 500 метр аралыкты сактоого чакырат. Көп жылдык климаттык нормадан 10-15 градуска төмөн болушу күтүлүүдө. Чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 14-19 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 9-14 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн 21-31 градуска чейин суук болушу күтүлөт, күндүз 17-22 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Туруксуз аба ырайына тазалык ишканасы дагы даяр. Суук түшүп, калың каар жаганда тазалоо иштерине 25 атайын техника чыгат. Жолдорго чачуу үчүн инерттүү материалдар дагы жетиштүү. Алдыдагы аномалдуу суук жумушчулардын түйшүгүн көбөйтөт. Азыр техникалар даярдап, инертный материал, технический тузуу бар, ошолор даярдап, азыркы убакта даярбыз. 25 спецтехника бар, МАЗдан. 4 УКМ деп коет, бул жана тротуар тазалаган, кичинекей трактор Беларусь. Кечинде ужинин берип, кечки тамагын берип, алдыдагы келе турган карга даярдыкты жасап атабыз. 11 анан 12 суук катуу болот деп атат. Эми мындай кыш суук көптөн бери боло элек болчу. Ошон үчүн даярдыгыбыз азыр жакшы деп айтсам болот. Аяздуу суук учурунда авариялык өчүрүүлөргө жол берилбейт. Учурда энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, абоненттер үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болушат. Ошондой эле республикадагы бардык отказандар калкты жылуулук менен камсыз кылууда. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы ызгардуу суукта кырсыктардын алдын алуу боюнча ыкчам топторду даярдаган. Мобилдик группалар бул автомашинасы бар, ичинде жабдыктары менен
Анан ошо ремонттук бригадалар деп коет. Алар күнү түнү ошол эгерде жанагындай авариялык түзүмдөр пайда боло турган болсо, ошону күнү түнү баягы жеринен оперативдүү түрдө баягы ошол авариялык түзүмдү баягы иштерин аткарып, эч кандай мындай токтотууларга алып келбейт деп биз ишенип турабыз, ишенимдүү айта алабыз. Бишкек жылуулук электр борбору дагы алдыдагы суукка туруштук берет. Электр станциялары ишканасынын маалыматы боюнча Каралтын графика ылайык келүүдө. Күнүнө таш көмүрдүн чыгымы 6000 тоннаны түзсө, учурда кампаларда 100 тоннага жакын көмүрдүн кору бар. Андыктан кооптонууга негиз жок. Эртеңден тарта Кыргызстанда абанын температурасы төмөндөп, аномалдуу суук болушу күтүлүүдө. Синоптиктердин маалыматына таянсак, өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрүп, кар жаап, жолдордо муз тоңот. Кээ бир аймактарда абанын температурасы -38 градуска чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү күтүлгөн ушул маалымат менен өлкө деминин кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Ден соолугуңуздарга сак болуп, саламатта калыңыздар.